Сат. Амансыздарбы, Кыргыз Тайм каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү берүүбүздө Фарид Ниязовдун 2 айга камакка алынышы жана өмүр жолу, эмгек жолу менен тааныштыра кетебиз. Андыктан биздин берүүлөрдү акырына чейин көрүп, өз ой пикириңизди комментарийге калтырууну унутпаңыздар. Фарид Ниязов үстүбүздөгү жылдын 9 август күнү Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген 1 май райондук соту КСДП төрагасынын орун басары Фарид Ниязовдун баш коргоо чарасын тандап 2 айга камакка алды. Бул туурасында мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Кундуз Жолдубаева билдирген. Эске сала кетсек, Ниязов 9 августта Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Жолдубаеванын айтымында ал 8 октябрга чейин Бишкектеги номер 1 тергөө абагында болот. Белгилей кетсек, мурунку президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы үстүбүздөгү жылдын 7 августта башталып, максатына жеткен эмес. УКМКнын атайын даярдыктагы бөлүмүнүн аскерлерине Атамбаевдин тарапташтары катуу каршылык көрсөтүп, ок атылган. Натыйжада спецназдын бир жоокери каза таап, 100дөн ашуун киши жаракат алган. Атамбаев 8 август күнү кечинде сүйлөшүүлөрдөн кийин милиция кызматкерлерине багынып берген. 1 май райондук соту анын баш коргоо чарасын тандап 26 августка чейин камакта калтырылган. Ошондон кийин Атамбаевдин баласы, үзөңгүлөштөрү, партиялаштары суракка чакырылып, айрымдары убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Анын арасында Фарид Ниязов да бар болчу. Ал эми өткөн жылы президенттик аппараттын жетекчиси болуп турган Фарид Ниязов кызматынан бошотулган. Маалыматка ылайык, тийиштүү буйрукка президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон. Фарид Ниязов кызматтан кетүү тууралуу арызын жазганы айтылган. Президенттик аппараттын басма сөз кызматынын маалыматына ылайык, президент Сооронбай Жээнбеков Ниязовдун арызын кабыл алган эмес. Өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков Фарид Ниязовду президенттик аппараттын башчылыгына өткөн жылдын 11 декабрында дайындаган болчу. Фарид Ниязов 1958 жылдын 27 апрелинде Бишкек шаарында туулган. Ал Скрябинатындагы Кыргыз айыл чарба институтун аяктаган. Адистиги инженер-гидротехник. Эмгек ишмердигин 1980 жылы Скрябинатындагы Кыргыз айыл чарба институтунда геодезия жана графика кафедрасынын ассистенти болуп баштаган. 1982 жылдын май айынан 1983 жылдын июнуна чейин курулуш отрядынын республикалык штабынын коопсуздук техникасы боюнча ага инженер болуп иштеген. 1983 жылдын июнунан тартып 1987 жылдын декабрына чейин Кыргызстан Лениндик коммунисттик жаштар союзунун борбордук комитетинин комсомолдук студенттик отряды бөлүмү, инструктор бөлүм башчысынын орун басары, бөлүм башчысы, Лениндик коммунисттик жаштар союзунун борбордук комитетинин бюро мүчөсү. 1987 жылдын декабрынан 1991 жылдын февралына чейин Кыргызстан коммунисттик партиясынын Москва райондук комитетинде уюштуруу бөлүмүнүн башчысы. 1991 жылдын февралынан 1993 жылдын сентябрына чейин Комсомольская правда гезитинин редакциясында кабарчы. Кыргыз мамлекети боюнча коммерциялык өкүлү. 1993 жылдын сентябрынан 1994 жылдын апрелине чейин Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинде иш башкармалыгынын башчысы, министрдин жардамчысы. 1994 жылдын апрелинен 1995 жылдын январына чейин вице-премьер-министр жардамчысы. 1995-1996 жылдары президенттик администрациясынын басма сөз кызматынын жетекчиси. 1996 жылдын январынан 1997 жылдын августуна чейин Жогорку кеңештин эл өкүлдөр жыйынында аппарат жетекчиси. 1997 жылдын августунан 1999 жылдын июнуна чейин Акыл ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы. 1999 жылдын июнунан 2001 жылдын августуна чейин өкмөттүк аппараттын бөлүм башчысы. 2001 жылдын августунан 2005 жылдын августуна чейин Комсомольская правда Азия ЖЧКсынын өнүктүрүү долбоорлору боюнча директору. 2006 жылдын февралынан 2006 жылдын июнуна чейин 24 КЖ маалыматтык агенттигинин башкы директору.
2005 жылдын августунан 2010 жылдын апрелине чейин Коммерсант гезитинин редакциясынын штаттан тышкары кабарчысы. 2010 жылдын 24 апрелинен убактылуу өкмөттүн аппаратына маалыматтык координациялык борборунун жетекчиси. 2010 жылдын августунан 2010 жылдын сентябрына чейин президенттик администрациясынын маалыматтык координациялык борборунун жетекчиси. 2011 жылдын январынан 2011 жылдын декабрына чейин премьер-министрдин кеңешчиси. 2011 жылдын декабрынан 2015 жылдын 7 октябрына чейин президенттин кеңешчиси. 2015 жылдын 7 октябрынан 2017 жылдын 1 мартына чейин президенттин аппарат жетекчиси. 2017 жылдын 1 мартынан 3 июнуна чейин президенттин кеңешчиси. 2017 жылдын 3 июнунан 23 ноябрына чейин президенттин коомдук башталыштагы кеңешчиси. 2017 жылдын 1 декабрынан 11 декабрына чейин президент Сооронбай Жээнбековдун кеңешчиси. 2017-2018 жылдары Кыргыз Республикасынын президентинин аппарат жетекчиси болуп кызмат өтөгөн. Эскерте кетсек, Фарид Ниязов 8 октябрга чейин камакка алынган. Тийиштүү чечимди 1 май райондук соту кабыл алды. Соттун басма сөз кызматы билдиргендей, Ниязов жазык кодексиндеги барымтага алуу жана массалык башаламандыкты уюштуруу беренелери боюнча номер 1 убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Назад Алмазбек Шаршевич Сатымаев говорил, что он сам лично выступит, готовит текст, а в связи с тем, что произошло, что он отказался выступать. Нет, он сказал, что будет заявление. Заявление распространили уже. То есть, все неправильно Текстовый поняли. вариант. Да, видимо, неправильно поняли. Заранее было известно, что это будет текстовое заявление. А он не хочет сейчас выйти, какой-то, пообщаться, может быть, с нами, потому что у нас есть много вопросов, мы бы не прочь были бы Он задать. утром выходил, Вопросы ему задавали? виделся. Да, он утром уже выходил еще. Сейчас пока нет. Ошондо суроо бергенде чыгып жооп Когда берем будет деди да? необходимость, если вы оставите там, видимо, в народном штабе предложение, он может туда в следующий раз выйдет и тогда скажет. Мы сейчас готовы ждать его, потому что он сейчас... Нет, сейчас не будет, сейчас у него другие дела. Онлайн петиция чогултуп атпайбы, анан ушул саясий куугунтуктар депчи, анын ичинде Салянова, Садыр Жапаров, Текебаев жүрөт да. Анан мурунку режимдин ичинде камалгандар болуп атпайбы, анан кандай алар кошулуп калды азырчы белгилүү. Азыр могу саясий куугунтук деген марафондун ичинде ошолор да жүрөт да, фамилиясы. Я думаю, в целом, если признаны политическими заключенными или как политические гонения признаны, то, наверное, это мнение гражданского общества. Это кто? Не Атамбаев же запускал эту петицию? Или Атамбаев? Жалпы Апрель телеканалы чыгарып атпайбы? Ну, Апрель телеканал, это журналисты же. А как вы сами Апрель телеканалы Атамбаевдики делип айтылып жүрбөйбү? Вы же тоже говорите, что если Азаттык что-то говорит, то это не обязательно позиция Конгресса США, так же, да? Ну это понятно, да. Скажите, а как Очень вы думаете, просто ваша нет, я думаю, позиция? что- А ваша личная Здесь позиция? Сиздин позицияңызчы? Жеке сиздин позицияңыз кандай? Ошого кандай көз караштасыз? Мне очень. Ну, то, что Үчөө они кошулуп включены в калган. список. То, что они включены в список. Я думаю, что есть решение суда, и решение суда, оно пока оно не отменено, то надо ориентироваться на решение суда. Ну, По Аиде Нижбековне, там, насколько я знаю, на настоящее время речь поднимается не о том уголовном деле, которое связано было с выдачей лицензии, а о сегодняшнем расследовании. Что касается Олега Черкешевича или Садырного Владимировича, я думаю, что это есть решение суда. Пока решение суда не отменено, надо рассматривать, что это они совершенно а вы лично преступление. считаете их политическими узниками? Я вообще не специалист по политическим узникам. Сиз саясатта жүрөсүз да баары бир. Саясий куугунтук деп эсептейсизби ошол үчүн? Я считаю их политиками. Ошол азыркы Кулматов, Ибраимов, Сапар Исаковдарды куугунтук деп эсептейсизби? Во-первых, Кулматова за что, например, привлекать к ответственности? За то, что он построил школу. Или за то, что у него якобы был российский паспорт.
ни то, ни другое не подтверждается, что, во-первых, у него нет российского паспорта, первое. Второе, школа строилась не тогда, когда он был мэром. Он выполнял распоряжение правительства. Тут явно идет, конечно, здесь явно элементы гонения. По Сапару Исакову понятно, что там уже ясно, что сколько год прошел, и ни одного доказательства реально не дали. Кроме как слухи и домыслы, в том числе с парламентской трибуны, ни одного доказательства не привели. Атамбаев ушул азыр өзүнүн жердештерине жашынып атат, ушул жерде отуруп алып бир чагым болуп кеткенге, шарт түзгөнгө деген сындар айтылып атпайбы? Буга кандай жооп бересиз? Чын эле ушул элдин чогулуп атканы, анан бир кагылыш же башка бир кооптуу жагдай жаралып кетпейби? Во-первых, это инициатива граждан создать народный штаб. И по всем вопросам, то, что связано с деятельностью штаба, это обращаться надо к ним. А сиздин пикириңиз? Я думаю, что я придерживаюсь той же позиции, которую говорил Атамбаев, что любую революцию готовят власти. Если будут какие-то вот на обострение, идет власть. Ушуну менен биздин видео соңуна чыкты достор. Эгерде видео жаккан болсо лайк басып, каналга жазылып, аталган видео боюнча өз ой пикириңизди комментарийге калтырганды унутпаңыздар. Жана ошондой эле кийинки видео ким жөнүндө болсун, ал жөнүндө дагы жаза кетиңиздер. Кыргыз Тайм каналы элдин кызматында. Биз менен бирге болуңуздар.